убакыт 3-кө бөлүнөт депчи. Мисалы, өткөн убакыт, учурдагы убакыт, анан кеткен убакыт. Себеби ылайыкташыш керек болуп калды. Мурун болсо нерв боло берчүмүн. Эмне кечигесиң, убакытты сыйлабайсыңбы, бирөөнүн убактысын алып атпайсыңбы? Сиз бир жерден бир жерге барат, пробкада туруп калсаңыз, сиз ал жерде мүмкүн бир келишимге кол коймоксуз, бир нерсе кылмаксыз. Любой нерседе илимди аракет кылган болсо, Кудай Тааланын берекесин берет да. Баарына чын жүрөктөн баары бир да. Алтындай болгон убакыттарды кетирипчи. Азыркы замандын эң чоң трагедиясы дагы, эң чоң мүмкүнчүлүгү да ушул да. Бул убакытты да өлтүрөт, жашоону да өлтүрөт. Барыңыздарга салам. Бул 101 подкастынын кезектеги чыгарылышы. Барыңыздарды көрүп атканыбызга чексиз кубанычтабыз. Жана бүгүн биз убакыт, укмуш баалуу кенч, убакыт тууралуу кеп кылабыз. Студиябыздын дайымкы коноктор менен тааныштырып өтөлү. Теолог, психолог, коомдук ишмер жана жазуучу Мамбет Асан Ибраев агайыбыз, жана ошондой эле экономист, бизнес-консультант жана ийгиликтүү ишкер агабыз Элдар Абакиров, жана көрсөтүүнү чогуу бирге алып барган Дарья Абдиметалиева. Аны менен биргеликте бүгүн биздин талкуубузга Бишкектин жаштары, студенттери да катышат. Биз көбүнчө ошол иш-чараларга, жолугушууларга, жада калса кээде съемкаларга кечиккенди жакшы көрөбүз. Анан кийин, бул кыргыздар дайым кечигет деген түшүнүк качан пайда болуп, качан баарыбызга орун алып калды. Анан кийин неге биз ушундай болуп калдык, пунктуалдуулук деген менен кыргыз экөө мындай бир катарда турбай калды. Кандай достор? Мындай жалпы суроо. Анекдот бар да. Кыргыз талдын көлөкөсүндө чөптө жатат экен да. Анан бир өзбек менен еврей жанынан өтүп баратып, кыргыз эмне жатасың дейт экен. Жатпаганда эмне кылам, эмне кылайын дейт экен. Тур иште дейт. Иштеп эмне кылам дейт. Иштесең бир акча пайда болот дейт. Анан акча болсо бизнес ачасың дейт. Анан бизнес ачсаң чоң бизнесмен болосуң. Анан ошондо бизнесиң иштей берет, сен болсо жатып эс аласың дейт. Мен и так эле жатып эс алып атпаймынбы дейт. Эмне кереги бар мен анын маанидечи. То есть бул жанагындай биринчи жумуртка жаралдыбы же тоок жаралдыбы дегендей эле мындай бир круг болуп атат да. Мындай кээ бирде сөз бар да. Проблеманын баары дейт, акчанын көптүгүнөн же аздыгынан дейт да. Вот ортосун табыш проблема да. Бул жаткан кыргыз талдын көлөкөсүндө жатып эс алып атса, эми биз билбейбиз, ал бай кыргызбы, кедей кыргызбы, бирок ал убакыты менен рахаттанып, тынч жатат да. То есть убакытты акча менен баалаган логика жагынан ушул анекдоттон эмени түшүнүш керек да. Убакыттын баалуулугун, акчанын баалуулугун. То есть убакытты мындай баалап рахат менен жашаганды үйрөнүш керек. Анан акча тапканда акыры кайра эле ошентип жатып калбаш керек да. Бир ортосу бар да бул жерде. Золотая середина деп коет. Ошо ортосун кантип табыш керек деп мен оюмча бүгүн ошонун үстүнөн талкуу кылсак жакшы болот. Негизи жана башында айтып кетпедимби, урмат. Убакытты мисалы кечигип келип туруп эле баягы кыргызча болуп калды. Же бир нерсе жазаганда кыргызча болуп калды. Кыргызча болуп калды деп көп нерсени кыргызчага шылтай беребиз го. Негизи убакыттан кечигүүчү биздин түпкү тарыхты карап келсек, үрп адат, каада салттарыбызды карап териштирип келсек, кыргыз негизи эгер мен мындай эле айтайын, эң чоң баалуу нерселер да. Мисалы, эгерде убакытты ошондой үнөмдөбөй, убакытка карабай кечиккен болсочу, анда Кыргызстан алынмак эмес да, кеч калып калмак да. Анан негизи могуреки эл оозунда айтылып аткан нерселерди жоготуш керек да. Арткы муунга биз жок нерсени бизде кыргызча болуп калды деп биздин ата бабалар айтпаптыр. Эч бир жеринде жок экен да. Кийин кутулуунун жолу, элдер мисалы кечигип келген жерине кутулуунун жолу эми кыргызча болуп калды, кыргызча келдик. Чын эле. Мисалы азыр актануунун бир жолу болуп калды. Актануунун бир жолу, мисалы саат 5-те деп тойду азырчы. Моларды токтотуш керек да. Мисалы саат 5-те деп тойду баштайт. Бирок саат 7-де той башталат. Нар жагы ошону менен 12-1ге чейин барат да. Анан мисалы ал жерде мисалы 5 деп туруунан биздин ата бабалар андай кылган эмес да. Ата бабаларга кыргызчылык болуп калды деп шылтай бербеш керек да. Эмне себептен мисалы жакшы нерселер болсо немистей деп айтабыз. Орустай деп айтабыз дагычы. Жаман нерсе болсо эле кыргызча болуп калса эле кыргызча болуп калды. Бул баягы кутулуунун жолу, актануунун жолу мындай кылбаш керек да. Ошон үчүн негизи
ар бир эмеде биздин орто муунбу улуу муунбу ким каталашса биз бул катаны түздөгөнгө аракет кылыш керек да. Мындан кийин колдон келсе кечикпегенге аракет кылыш керек. Мисалы башка өлкөлөрдө, Япония, Америка, башка Европа өлкөлөрүндө карап келсек, мисалы 15 мүнөт эрте келет экен да ар нерседе. 15 мүнөт кечиксең, 5 мүнөт кечиксең жаман көрөт экен да. Анан биз бул нерсени да биздин маданиятка сиңириш керек да. Убакыттын кадырын, баркын качан билгенде биз көп нерсенин кадыр баркын билебиз да. Анткени биздин жаратылышыбыздагы убакыт менен келет. Мореке ааламдын жаралышы элечи. Айтып отурсак убакыт жөнүндө аябай көп нерсе бар. Мисалы ааламдын жаратылышында, адамдын жаратылышында, адамга жаралганга чейин жиндин жаратылышы, мисалычы, жин ааламы болгон да. Жок кылып андан кийин адамдар жаралып атпайбы. Ошонун жаратылышында убакыт эми өтө адам баласынын жашоосунда жетишүүсүнө, жакшы бир иш кылышына, өнүгүшүнө убакыт өтө зарыл, маанилүү нерселердин бири да. Мен бир суроо бергим келип турат да. Мен күткөндө, анан күттүргөндө аябай жаман көрөм. Анан көбүнчө жолугушууга келдим деп алдын ала жолдо баратканда эле айтып коем да. Себеби ылайыкташыш керек болуп калды. Мурун болсо нерв боло берчүмүн. Эмнеге чегесиң, убакытты сыйлабайсыңбы, бирөөнүн убактысын алып атпайсыңбы деп ошол ким менен жолуга турган болсом, сөзсүз түрдө мындай жинденип, нерв боло берчүмүн. Азыр болсо өзүм ылайыкташып калдым да. Эрте эле же болбосо чыкканда дубалдын астында турам, же болбосо мелдешкен жерге келип калдым деп айтам да. Бирөөнүн убактысын алуу, убакытты коромжу кылуу, бул кандай десем, күнөө катары эсептелбейби? Эми күнөөнү жалгыз гана баягы адам ууру кылып же болбосо коррупция же болбосо бирөөнү киши өлтүргөндү күнөө деп эсептей бербеш керек да. Албетте бирөөнүн убактысына кирүү дагычы. Бул чоң күнөөлөрдүн бири. Өзүбүздүн убактыбызды туура пайдаланбай. Мисалы, могу жерде эмени Рим эмеси Луций Сенека айтып атат. Убакыт үчкө бөлүнөт дейт да. Жакшы өткөргөн убакыт, жаман өткөргөн убакыт, анан текке кетирген убакыт депчи. Биз Кудай Тааланын алдында жалгыз гана кийген кийимибиз, акча тыйыныбыз, өмүрүбүз, ден соолугубуз жөнүндө жооп бере эмес, өлкө жөнүндө жооп бере эмес, Кудай Тааланын алдында убакытка да жооп беребиз да. Убакыт мисалы мындай карап келген болсок, алтындан да баалуу деп коет го. Мисалычы, алтынга кандай сурак болуп аткан болсо, убакыт алтындан да баалуу болсо, ага ошончолук жооп беребиз да. Ошон үчүн албетте бул убакытка жооп беребиз, Кудайдын алдында да жооп беребиз, өлкөнүн алдында да жооп беребиз. Ошон үчүн убакытты туура пайдаланыш керек, караш керек убакытка. Убакытты текке кетирген убакыттар, жаман өткөрүлгөн убакыттар сөзсүз түрдө суралат да. Пайгамбарыбыздын хадисинде бар экен, адамдар мисалы эки нерседен мындайча айтканда капилетте депчи. Капилетте ал кайсыл деп эметсе, ас-сиххат вал фира, ден соолук жана бош убакыт дейт экен да. Бош убакытка дагы биз Кудай Тааланын алдында, элдин алдында жооп берет экенбиз. Ошон үчүн жалпы эл убакытты туура пайдаланыш керек да. Убакытты баалай билишибиз керек. Мага жанагы азыр WhatsApp'та 1,5, 2 эсе ылдамдыкты көбөйткөн мүмкүнчүлүк пайда болду го. Ошол нерсе аябай жакты да. Себеп дегенде керкилер монтип алып, телефонду алып эле чөйлөп, ою каякта, эмнеси каякта ошол деги эле мындай голосовой уккум келбейт го, мындай үн менен жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүчү. Бирок азыр жанагындай жаңы функциялар пайда болду, аябай жагымдуу. Негизи убакытты кандай десем, туура колдоно билүү үчүн биз кандай иш аракеттерди көрсөк болот? Негизи экономика жагынан айтып кетсек, бир экономикада бир сом жылына канча жолу айланса, например, бизде Кыргызстанда бир 100 миллиард сом айланат деп коелу. Примерно ошонун тегерегинде 100-150ден ар кандай терминдери бар. Банктагылар менен акча, банксыз акча деген бир 100 миллиард жылына канча жолу айланат Кыргызстандын ичинде. Биздин ички дүң продукция 600-700 миллиард сом тегереги да. То есть өнүккөн өлкөлөрдө жылына акча 10-15 жолу айланып кетет. Өнүкпөгөн өлкөлөрдө 2, 3, 4, 5 араң-араң. Мунун эмнеге себеби бар? Эң негизги себеп бул биз канчалык ошо убакытты туура колдонгонду билебиз да. Сиз бир жерден бир жерге барат, пробкада туруп калсаңыз, сиз ал жерде мүмкүн бир келишимге кол коймоксуз, бир нерсе кылмаксыз. Сизге окшогон мүмкүн 1000 адам бартат жолдо азыр. Мына мен жаңы эле бияка келаттым. Манас көчөсү менен баратып, чүйгө жетпей гаи тосту. Күттүк, бир 5 мүнөт күттүк, бирок пробка узап кетти, турабыз көрүн.
карап отурсам бир 2 ак жип өтүп кетти. Эми ким экенин бир Кудай билет. Эми мага окшогон 100дөгөн машиналар турду да. О жака дагы кечип калганыма бир аз ошол да себеп болду. То есть тигини күттүрдү, тиги эми мен билбейм ал 2 машина эмне аларды заралчылык, ГАИ аларды тосуп. Бир Японияда жүргөм, бир 2 жумадай ал жерде көргөм. Премьер бартат дегенде эч ким жолду тоспойт экен. Болгону ошо премьердин машинесинен премьер-министр аякта эми биздин президент сыяктуу да, ал биринчи киши. Ал мындай терезеден чыгып 2-3 кишиси өткөзүп коюңуздарчы деп мындай кишиден суранып акырын быйтап өтүп кетет экен да. То есть ошон үчүн Японияда акча жылына 10-15-20 жолу айланат. Ошон үчүн алар өнүккөн өлкө. Биз бири-бирибиздин убактыбызды сыйлабайбыз, мына могул жерден мисалдан айтып кеткендечи. То есть сыйлабагандан баштап бүт проблемалар башталат. Мамбет Асан мырза айтып кетти. Германия, Японияда сен кечигип келсең, сен менен экинчи сүйлөшпөйт. Сен адам катары эсептебейт. Керек болсо. Бул эми муну менен иш кылгандын мааниси жок деп эсептейт да. Биз да кыргыз ошону үйрөнүшүбүз керек. Бири-бирибиздин ар бир мүнөтүбүздү сыйлап, ошондо жашоо такыр өзгөрөт да. Мындай сөз бар эмес беле? Адам бир жолу калп айтса, экинчи жолу ага кайра эч ким ишенбеш керек да, негизи. Ушундай мыйзам сыяктуулар да. То есть эгер сен 3тө келем деп 3тө келбей койсоң, себепсиз. Эми билбейм, башка авария болуп кетсе, ал өзүнчө бир себепсиз кечип калсаң, анда сени менен андан ары иш кылып кереги барбы, кереги жокпу деген чоң суроо пайда болот да. То есть бул экономиканын түзмө-түз көп жагына байланышы бар. То есть убакыт сыйлаган жерде, сөзүнө турган жерде экономика тез эле өнүгөт. Сыйлабаган жерде, сөзүнө турбаган жерде эчтеке өнүкпөйт. Анткени ишеним да болбойт, ысырап да көп болот. Ошон үчүн эч кандай өнүгүү болбойт экономикадачы. Урмат айтып атпайбы, мисалы мен 5ке дегенде 5ке эч ким келбейт, же болбосо мына келатам дегенде келбейт. Ошон үчүн мен алдын ала жанагындай методдорду колдонуп, мен уже үйүмдүн алдында турам депчи. То есть бизде коом тескерисинче баягы кечиккендер так жүргөндөргө өзүн ылайыкташтырбай, так жүргөндөр кечиккендерге өзүн ылайыкташтырып, ошондойго келип калдык да. Жана бир «Время» деген кино бар го. Адамдын жашоосун, жанын убакыт менен байлап коет го. Ошо кинону көрдүңөр беле? Убакытты эч кандай сатып ала албайсың депчи. Мисалы, бирөөнүн 1000 сомун урдап алсаң, бир 100 кишинин 1000 сомун алып алсаң, алар кайра 1000 сомду ордуна келтире алат да. Бирок ошол корогон 1 саат убактын келтире албайт деп. Жанан адамдардын аң сезимине ушуну кантип бирөөнүн убактысын алуу, жоопкерчилигин кантип сездиребиз? Мисалы, элементарно 2 машина кичине эле бампери чийишип кетсе, биякта 1000 машина, биякта 1000 машина пробкада ошончо кишинин убактысын алып турушат. Же болбосо мындай жөн эле бир кезекке турууда дагы бузу ийгендер болот да. Эчтеке мындай бирөөнүн убактысын кантип бул убакыт баалуулук экенин ушуну кантип сездире алабыз коомго? Бул мындай биз материалдык нерсени көргөндө сезип, бул слиток алтын, акчаны көргөндө бул алтын деп, акча деп сезип атпайбызбы? Убакытты мисалы өсүп келаткан коом немеге, жаштарга же болбосо негизи эле коомго кантип убакытты сездире алабыз? Өр менен жооп берсем болот да, Эң сонун болот. Өр менен жооп берейин. Убакыт аз деген немеде пандемия болуп, карантин болуп жатканда жазылгандар. Өзүңүздүкү. Убакыт аз. Жөө-жомоктор жанды кылып алакты, жөн жай эле басып жүрүү жадатты, убакытты калдым азыр кадырлап, убайымдуу кесел берди сабакты, ден соолугум денгиретти башымды, демди жыйнап таба албадым акылды, ошол кезде жан көрүнүп көзүмө, ой конгондой көздөрүмдө ачылды. Арбын күндү бекер таштап артына, адам жөтпөй аз өмүрдүн баркына, жүргөн кезде мээнет кылбай бейкапар, жүрөктөп токтоп калбаса экен жанчыга. Тууганым, бекер поздук ал кайгы, эмгек кылып элге кызмат арнайлы, уурдап ал убакытын бирөөнүн улуу иштин убалына калбайлы. Кереги жок ушак айын кабардын, кереги жок алардын, мейли сүйлөш күнбү түнбү чарчабай, мекен ишин сүйлөшүүгө даярмын. Чачпайлычы, сактайлычы күндөрдү, чапчаң болчу, чарчабачу күн келди, 1 секундта бош сөз үчүн кетпесин, бирибиздин акыбызга кирбейли. Бул жерде чын эле кечигүүдөн, келбей коюудан, мисалы келбей коюудан
Биз көптөгөн адамдардын акысына да киребиз. Андан кийин Элдар мырза айтмакчы, өнүккөн өлкөлөр, чын эле өнүккөн өлкөлөр 16 сааттан иштегенде тынымсыз, 12 сааттан иштегенде анан өнүккөн да, убакыттын кадырын билип барктагандан. Бул жерде айтпай кетпесек болбойт, албетте. Адамдардын сөзүн айтып, анан пайгамбардын сөзүн айтып, тиги Алла Тааланын сөзүн айтпасак болбойт. Негизи эле Кудай Таала баягы маанилүү иштерде ант ичет да. Заманга ант деген, мисалы, заманга ант, таңга ант, китепке ант, ручкага, калемге ант деген ушундай аяттар бар да Куранда. Ошонун ичинде бирден бир убакытка ант деп келет да. Асыр сүрөсү бул өтө маанилүү. Муну терең окуп, кайрадан жаштар эл мунун асыр сүрөсүнүн маани маңызын түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Ошол жерде вал асыр дейт, заманга ант болсун дейт. Заманга ант болсун, иннал инсана лафи хуср. Ошо замандын ичинде адамдар зыянга учуроодо дейт. Кандай зыянга учуроодо? Кечигип зыянга учуроодо. Убакыттын кадырын билбей, Кудай Тааланы тааныбай, жакшы иштерди кылбай, мисалы адам экенин билбей, мисалы өнүгүүгө умтулбай, ушундай адам баласы ошо убакыттын ичинде зыянга учуроп атат дейт. Бирок бул жерде зыянга учурабагандары да бар дейт. Алар кимдер? Иллаллазина аману деген, баягы аману иман келтирип, Кудайга иман келтирип, акырет күнүнө иман келтиргендер, пайгамбарга иман келтиргендер эмес. Негизги мунун түпкү эмесине келсек, илим билим алгандар да, мындайча айтканда теория айтылат да бул жерде. Биринчи теория, илим алгандар, андан кийин амилус солихат, жакшы иштерди кылгандар, ошол убакыттын ичинде илим алгандар, жакшы иштерди кылгандар, амилус солихат ва тавасау бил хакки ва тавасау бис собр. Жана ошондой эле бири-бирине чындыкты, мындайча айтканда мотивациялашып, дем берип, шыктандыргандар, жана сабырдуулукка бири-бирине мотивация беришкендер, дем беришкендер, шыктандыргандар, бири-бирине сабырга, бири-бирине чындыкка үгүттөшкөндөр, дем берип шыктандырышкандар, андан кийин жакшы иш кылып, илим алгандар, Кудайды тааныгандар бул эмеде зыянга учурабайт дейт да. Биз бул жерден билебиз, убакыттын өтө маанилүү, убакыттын зарыл экенин, вау деген, вау касами деп тамга эмесинде алсак, өзүн алган болсок, касам ичүүчү, валлахи, биллахи, таллахи деген касам ичкен сөздөр келет да. Мисалы араб сөзүндө Кудайга ант болсун депчи, мисалы Кудай Таала бул жерде заманга ант деп атат. Ант дегенде, ант ичип аткандан кийин, касам ант ичип аткандан кийин бул жерде бир маанилүү нерсе бар экен деп адам баласы көңүл буруш керек да. Ошон үчүн бул жерде дагы замандын ант ичкени, Кудайдын ант ичкени замандын маанилүүлүгү жөнүндө ант ичип атат да. Эгерде заманды туура пайдаланган болсок, туура жүргүзгөн болсок, анда көп нерсеге мына буягында айтпадыбы? Илимге жетет экенбиз, ишке жетет экенбиз, жакшы иштерге жетет экенбиз. Андан кийин бири-бирибизге чындыкты үгүттөшкөнгө жетишет экенбиз, сабырдуулукка үгүттөшкөнгө жетишет экенбиз да. Мына пайгамбарыбыз да өзүнүн хадисинде айтат, куттуу хадисинде не дейт? Игтаним хамсан кобла хамсин. 5 нерсе келиштен мурун 5 нерсенин кадырын жакшы билгиле дейт. Бул жерде көбүнчө убакыт бүт баары эле 5 нерсенин убакыт жөнүндө айтылып кеткен да. Мисалы, кары келиштен мурун жаштыгыңдын кадырын жакшы бил. Бул да убакыт да. Убакытты эгерде убакыт өтмөйүнчө баары бир карыбайт да адам. Анан баягы карылык келиштен мурун жаштыгыңды жакшы пайдалан, ооруп калыштан мурун ден соолугуңду жакшы пайдалан, кедей болуп калыштан мурун байлыгыңды жакшы пайдалан, мындайча айтканда алек болуп убакыт таппай калыштан мурун убактыңды жакшы пайдалан, андан кийин өлүм келиштен мурун тирүүлүгүңдү жакшы пайдалан дейт. Бүт баардык нерсе могу жерде 5 нерсе тең убакытка байланган да. Убакытты жакшы пайдалансак, жаштыкты жакшы пайдаланабыз. Убакытты жакшы пайдалансак, ден соолукту, убакытты жакшы пайдалансак, акча табабыз. Убакытты жакшы пайдалансак, тиги бош убакытты кетирбей жакшы пайдаланабыз. Бул жерде 5 тең убакытка келтирген да. Убакыт өтө маанилүү. Ошого мындан кийин мисалы биздин Алла Таала айтты, андан кийин пайгамбарыбыз Иса пайгамбар да айтыптыр. Убакыт 3-кө бөлүнөт депчи. Мисалы, өткөн убакыт, учурдагы убакыт, анан кеткен убакыт. Өткөн убакыт өттү, кетти. Ага кейиген менен келбейт. Анан учурдагы убакыт, келер убакыт, ал сен жетесиңби, жетпейсиңби ага белгисиз. Учурдагы убакытты жакшы пайдаланууну беш керек экен да. Мисалы, пайгамбарлар, Алла Таала пайгамбарлар айтып келип, улуу адамдар убакыт жөнүндө, мисалы бир немелер араб китебинде кыйматту заман индал улама. Убакыттын кадыры баркы аалымдардын, мисалы мындайча айтканда жашоосунда деген
кетеп, мисалы мунун ичинде убакыт жөнүндө аябай катуу терең берген да, тим эле ичиндеги маани маңызын, тим эле ушул убакыттын кадырын катуу билип калат да адам. Аалымдар айткан сөздөр бар. Андан биздин Нурмолдо Таябовго келсек, мисалы бизден келсек, мисалы убакыт деген ушундай колуңдагы кушуңдай таптаганга жараша түшүн берет кызылдай дейт го. Анан баягы убакыттын кадырын билсек, көптөгөн мөмө түшүмдөрүн берет экен да. Эсенгол Ибраев атабыз айтып атат, андан кийинкилер жылдар бар тете алтынга из калсын десең артыңда бүгүнкү кылчу ишиңди эртеңки күнгө калтырба депчи. Жанагы нерселер бизде баягы кыргызчылык болуп кетти. Анан эртең кылам деген бүт биздин өзүбүздүн жаман баягы өзүбүздүн ичибиздеги жаман сапаттар бири-бирибизге сиңип калганчы. Калыптанып калган адат сапаттарды келип туруп биз ата бабага түртө салып атабыз да. Кыргызчылык болуп калды. Кыргызда ушундай эмеспи? Кыргыз ушундай деген нерселерге түртө салып атабыз да. Бул негизинен бизде жок да. Ошон үчүн бүт эле Алла Тааланы неме сөзүн карасак деле, пайгамбарлардын сөзүн карасак деле, улуу жетишкен, ийгиликке жеткен адамдарды карап келсек деле, убакытты туура пайдаланып туруп ошол ийгиликтерге жетишкен да. Ошон үчүн убакыт өтө маанилүү. Өзгөчө бул эми отурган жаштарга жалпы элибизге пайдасын тийгизет деген үмүттө бул нерсени талкуулап атабыз да. Баягы өзүбүз, мен мисалы өзүмдү айтайын. Өтө катуу убакытты туура пайдаланып, анан эле кыйратып койгон үчүн бул жерге келип убакыт жөнүндө сүйлөп аткан жокпуз. Биз кетирген кемчиликтер болсо, баягы жаштар бул нерсени бизден угуп жаштар кетирбеш керек да. Биз да убакыттын кадырын билбей кетирдик, бирок эми жана ырда жазгандай, убакыт азыркы убакыт чын эле мисалы адам 100 жыл жашаса, 36.500 бул 36.500 жыл күн, 36.500 күн болот экен да. 50 жыл жашаса 18.250. 50 жыл. Мисалы 18.000 деген аз эле убакыт да, бир кичинекей эле бир 18.000 мындай эле убакыт болуп калат да. Анан эми адам эртең 10.000 күнү барбы, 1000 күнү барбы билбейт экенбиз да. Ошон үчүн канча убакыт калган болсо дагы ар жагын биз туурараак пайдаланыш керек экен да. Убакыт ушундай зарыл нерсе экен. Кудай Таалада дагы, алдында дагы пайгамбарлар кандай адамдар болбосун, убакыт өтө маанилүү да. Эки машина жөнүндө суроо берип кетпедиңер беле? Эки машина жолдон кагылышса, чийип койсо турушат деп. Сен мени чийдиң, 1000 сом төлө, 10.000 сом төлө, СТОго чалышат, тиягында силер айткандай жүздөгөн машина күтүп отурат, пробка, пипилдетет. Негизи өнүккөн өлкө менен өнүкпөгөн өлкөнүн айырмасы ушул жерде да. Өнүккөн өлкөлөр бул маселени чечип койгон. Кантип? Ал жерде жана страховой компания деп коет, ал жөндөн жөн эле жаралган эмес. Ал жалпы элдин, мамлекет, бүт өлкөнүн убакытын баркташ үчүн, үнөмдөш үчүн курулган системалар токтойт. Ал жерде өтө оперативдүү страховой агенттер деген бар. Чалатына сиз машинеңизди страховка кылып койдуңуз, 1 жыл алдын ала, ал страховкада жалып турат. Сен жолдон баратып бирөөнү сүзүп алсаң, ошонун болгон чыгымын ошол страховой компания төлөп берет деп. Бул стандартный келишим дүйнө жүзү боюнча. Бул обязательный деп коет. То есть баары муну кылышка мажбур. Мыйзамга жазып коет. Биз Кыргызстанда муну кабыл ала элекпиз. Мен Казакстанда 10 жылдай жашаган, алар 2000-жылда колдонот мунучу. Эки машина сүзүштү. Ал жерде эки чоң маселе чечилет. Биринчиден убакыт. Сүзүштүм деп эле чалып коет. Болду дейт, келип 1-3-4 сүрөткө тартат, со кете берле дейт. Болду. Бир кыска эле мөөнөттө. ГАИнин деле ал жерге тиешеси жок, ошо страховой агент эле тартып коет, болду. Анан бул биринчи маселе, экинчи маселе эми бизде бир кээде киши жөнөкөй машина менен байраак машинени сүзүп алышы мүмкүн. Ал машинесин керек болсо 10 жолу сатса дагы тигинин чыгашасын жаба албайт. Ошон үчүн бизде кээ бирде жөнөкөй машина, чоң машинени сүзүп алса, бул чоң трагедия да. Страхование бар жерде ал маселе чечилет. Анан биз жанагы цифровизация деп сөз кылып атпайбызбы? Цифровизациянын негизги максаты бул убакыт үнөмдөө да. Бири-бирибизди тияка чуркатып, бияка чуркатып, тигинден кагаз алдырып, очередке турдуруп, мына биз центр обслуживания населения деп түздүк, Мен бир 3 күн мурун бардым, бир-эки маселе боюнча. 2-де бардым, 5:30-6-да аран кеттим. Очеред. Анан ичине кирсем, бир 6 киши отура турган жер бар экен, 3 эле отурат, 3 жок. Анан сурадым, 3 болбойбу десем, жок, алардын бүгүн иши жок дейт. Анда эмне аларга орун түскөн, компьютер коюп берген, айлыгы кетип атат. Мага окшоп ошол жерде бир 50 киши очередте турдук да. То есть мындай айтканда сыйлабастык. То есть биз цифровизация өнүккөн өлкөдө экономика жылына 2-3% кошумча өсөт экен да, тезирээкчи. Мындай
ошол убакытты үнөмдөгөн үчүн эле баарыбыз байыйт экенбиз. Баарыбыздын 100 сомубузга кошумча 2-3 сом кошулат экен автоматически. Эгер бири-бирибиздин убактыбызды сыйласакчы, мамлекет биздин убактты сыйласак, биз бирөөнүн убактын сыйласак, бул жөнөкөй нерселер. Өнүккөн өлкөлөр муну чечип койгон. Өнүкпөгөн өлкөлөр дагы эле кыйналып жүрүшөт. Чечкиси келбейт, ар кандай шылтоо издейт. Негизи мындай сөз бар да, бир адам бир нерсе кылам десе, бир 10 бир себеп болушу мүмкүн, аны кылбагангачы, шылтоолор болушу мүмкүн, себептер болушу мүмкүн. Бирок ал 10дун арасынан кыла турганга бир себеп табат да, аны ишке ашырат. Кээ бирде тескерисинен бир нерсени кылыш үчүн 10 себеп бар ишке ашыра турганга, бирок кылбаганга бир себеп бар, ал атайлап кылбай жата берет. Өзүнө бир шылтоо табат да, кылбайт. То есть кылам деген адам кылат, кылбайм деген адам кылбайт да. Бул жагынан ошол биз бири-бирибиздин убактыбызды сыйлайбыз десек, биз кылып коебуз оңой элечи баарыбыз. Мамлекет дагы, ар бир адам дагы, анан баарыбыз тез өнүгө баштайбыз. Негизден жана өнүккөн өлкөлөр жөнүндө сөз болуп атпайбы, кеп кылып атпайбыз. Мындай карап келсе, алардын китептерин караса деле, мисалы, мастер времени, андан кийин тайм менеджмент бекер чыкпаптыр да. Буларда деле биз сыяктуу убакытка карабаган эл болуптур да. Бирок баары бир убакыт жөнүндө эмне себептен китептер көп чыгып, тренингдер, семинарлар аларда деле эмнеге болгон десе, көрсө аларда деле болот экен да. Кечигүү, убакыттын кадырын билбеген болот экен да. Болгондуктан ошол китептери чыгып, элдерге баягы немелер, семинарларды өтүп, элдер. Бирок ошого жараша элчи, эл агымы ошого жараша ошону аткарган да. Мисалы, Япония мисалчы, ар бир минутасы, адамдын минутасы, уктоосу, жумушка барып келүүсү, басуусу даже. Мен мисалы биз убакыт көп эле биздечи, мисалы жалкоолуктун айынан убакыттын кадырын билбегендиктен көп нерсеге жетпей атпайбыз. Мисалы даже басып күнүнө 5 километр, 10 километр, 15 километрби басабы, ошол сөзсүз түрдө ошол басылат экен да. Мисалы убакыттын бул да убакыттын кадыры да. Убакыттын кадыры билгендиктен ден соолугу үчүн, мисалы, мурун япондор биз сыяктуу эле убакыттын кадырын билбей, эң аз жашаган мурун бир мезгилде япондор болуптур. 54-кө чыкса, өтө көп жашка чыкты депчи. 61-ге чыгып калса ушундай. Мисалы 48 ушундай. Бирок азыркы мезгилде убакыттын кадырын билип, ден соолуктун кадырын пайгамбарыбыз айтты го. Эки нерсенин кадырын билинбейт деп, бош убакыт, андан кийин ден соолуктун кадырын билишпейт депчи. Ден соолуктун убакыттын кадырын билип туруп, булар азыр мисалы эң азы 5 километрден 10 километр, 15 километрге чейин баскандар бар экен. Азыр дүйнө жүзү боюнча мындай карап келсе, аракет кылсаң берекет деген бар го. Любой нерседе илимди аракет кылган болсо, Кудай Таала анын берекесин берет да. Мисалы убакытка аракет кылган болсо, соодага аракет кылган болсо, ден соолукка аракет кылган болсо, Кудай Таала ошонун берекесин берет экен да. Булар мисалы аз жашайт экенбиз, эмне себептен деп туруп, туура тамактануу, андан кийин биз баспайт экенбиз, жеп алып эле жатат экенбиз да деп туруп, немени басуу, өзүлөрүнө физика мындайча айтканда ден соолугун карагандыктан азыр эң көп жашаган дүйнө жүзүндө япондор экен. Мисалы 120-130тан аша жашайт экен да. Бул Кудай Таала кандай болбосун, эми Кудай Таала баягы мындай да. Мусулманбы, мусулман эмеспи, баары бир Кудай Таала жараткан адам да. Эгерде дүйнө жүзүндө дейт, неме пайгамбарыбыздын хадиси бар. Дүйнөнүн мал байлыктын кадыры Кудай Тааланын алдында, эгерде барктуу кадырлуу болгон чымындын, пайгамбарыбыз айтат, чымындын канатындай дагы дейт. Чымындын канаты мынтип ушалап туруп неметсе жок болуп кетет го. Мындайча айтканда, дүйнө Кудай Тааланын алдында жок эле сыяктуу экен да. Чымындын канатындай кадыр барк болгон болсо, анда бир да Кудайга ишенбеген адамды Кудай Таала суу берип тамактандырбайт эле дейт да пайгамбарыбыз. Анан бул жерде мындайча айтканда, ким аракет кылган болсо, ошол башка динден ишеничи барбы, жокпу, ким аракет кылган болсо, ден соолугуна аракет кылган болсо, жашоосуна аракет кылган болсо, илимге, билимге, өнүгүүгө аракет кылган болсо, Кудай Тааланын берекесин берет да. Ошон үчүн биз дагы, мисалы, мен ойлойм азыр чын эле бизде, мисалы, убакытты аябай, мисалы, мен тойлорду айталы. Тойлорду айтып, жанагы 5-те деп коюп туруп 7-де башталып атабы. Баары бир 2 саат күтөбүз да. Буягы 2 саат, нары жагы 5 саат болгондо 7 саат биз 7 саат алтындай болгон убакыттарды кетирипчи. Тойлорду ошол жерде барсаң, баягында бир Америкадан, андан кийин араб достор келди эле. Эмеден мисалчы жана коюлуп аткан музыкалар бар эмеспи? Ой, чоң коет экен дейт да, даңкылдатып. Барганда дейт, жата албай калдым дейт да, жүрөгүм лакылдап. Гостиницада жатат. Сырттагылар келип туруп таң калып атат да, мисалы. Анан эми кээ бирибиз ушундай ойлойт экенбиз, эми болсочу. Болсо эми кыла бериш керек. Болсо кыла бериш керек дегенде бери жакта ачка жаткандар да бар да. Мисалы, чачып атканда, бир бул жерден биз акча экономикалык жактан ысырап кылып атабыз, мисалы. Акча тамак аш жагынан ысырап кылып атабыз. Экинчи жагынан
убакытты да кетирип атабыз да. Жанагы жерде 7 саат жанагы жерде жүргөндөн көрөчү, келип алып туруп жок дегенде 70 мүнөт китеп окуйлу. Убакытты туура пайдаланычы. Мисалы 70 мүнөт жакшыраак нерселерди көрөлү, 70 мүнөт жакшы нерселерди сүйлөшөлү, 70 мүнөт жакшы нерселерди жазалы. Бирок көпчүлүгүбүз эле масса бизде. Бұл масса жалпы элдин көпчүлүгү эле той десе эле агып кетебиз. Ешу ал жерде эртерээк барсак жакшы эмеспи? Дагы ал жерде убакыттын кадырын билбей кечигип, анан анекдотко салып алып атабыз. Неме Кудай Таала жер бөлүшүп атканда, мунун мындай да кылбаш керек, кыргыз кечигип калыптыр дейт да. Кыргыз кечигип калып, анан тиге буга бүт баардыгына бөлүп салган экен. Анан ал жерде немелер, периштелер, эмне болду десем, неме кечигип калдым деп эметти дейт. Анан жок, кечигип калдым дейт. Анан кечигип калдым, анан эмне кыласың эми десем, мейли эми деп кайра кетип баратканда анан пейилине кара деп туруп анан биз жашай турган, биз өзүбүзгө алып койгон дача бар эле, анан ошону сага бердик деп Кыргызстарды берип коюптур да. Анан бул немеден дагы кээ бир ар ким ар кандай түшүнөт да, байкуш болуп кечигип жүрө берсем, Кудай Таала берип коет турбайбы? Андай эмес да. Андай эмес, бул андай берилген эмес да, жер жалпы адамзатына берилген. Анан тароо болгондо анекдотторду неметкенде да, токуганда дагы, бир сөздөрдү токуганда да жалпы арткы балдар урпак бар эмеспи? Арткы урпакка ушул нерсе пайдасын тийгизеби, зыянын тийгизеби деп байкап сүйлөбөсөк, кээ бир макалдар уктатып кое турган макалдар болушу мүмкүн да. Ал уктатыла турган макалдар заманында айтылган болушу мүмкүн, бир кишиге, эки кишиге, бир же топко, жамаатка айтылышы мүмкүн, бирок биздин заманга келгенде өтпөй калды. Бизге сиңип кетти, анан бизге актанганга бир жакшы шылтоо болду. Шылтоо пайда болуп эле, аталар мынтип айткан. Башка жакшысын албайбыз дагы, ошонусун алып алабыз да, аталар мынтиптир, макалдардын немесин алып алабыз да. Убакытты маанилүү нерселерге каратуу депчи. Анан бизнесмендер көбүнчө аябай телефон менен, компьютер менен бизнесине да, үй бүлөсүнө, баласына, ушундай эс алууларга убакыт жетишпей калат. Бул азыркы замандын проблемасы болуш керек да. Мисалы акча таап берип кое берет, баласы, үй бүлөсү өзү менен өзү. Анан жашоонун кантип өткөнүн билбей калат. Толтура миллиондорду үйүп салышы мүмкүн, бирок баласынын бала чагын көрбөй калат да. Караса эле бир кызык тарбия алган бир чоң бала болуп калат да. Ошо кандай? Башында мен анекдот айтып кетпедимби, жана Табыл көлөкөсүндө жаткан кыргыз жөнүндө. Бул анекдот чындыгында ошол балансты кармоо жөнүндө да. Көлөкөдө жата бергенде туура эмес. Анан өмүр бою мен кийин барып эс алайын деп мындай күнү түн иштегенде туура эмес да. Мунун ортосун карманыш керек да. Бул жерде мына Мамбет Асан мырза айтып кетпеди, элементардуу нерсе бар. Например, бул жерде канча адам отурабыз, мына студент, балдар, кыздар, баарыбыз отурабыз. Эгер сиз ушул понедельник, вторник, среда жакшы иштейм десеңиз, ошо Мамбет Асан мырза айткандай, обязательно ошо тоого чыгып кел да, дем алыш күнүчү. Чыгып убакытты туура пайдалануу. Жок, бул мен өзүмөн билем, мен эгер барып бир жарым күн тоону кыдырсам, мен понедельник, вторник 2-3 эсе эффективдүү иштейм. Мээда тез иштейт, маалыматты да тез кабыл алам, китеп окусам 2 эсе тез окуйм, 2 эсе жакшы эстеп калам. Анткени денеге алган кычкылтектин 20% мээ кабыл алат экен да, мээ колдонот экен. То есть сиз барып тоого барып 5-6 саат таза абада жүрсөңүз, мээңиз толот кычкылтекке, мээ башкача иштей баштайт, жана нейрондор баары физикалык жагынан, денеңиз дагы кычкылтекке толуп башкача болот. Ооба, ошол күнү чарчайсыз, эметесиз, бирок эртеси күнү ойгонгондо уже энергияңыз такыр башка. То есть анан эми бул жерде акы деген сөз бар эмес беле? Жумуштун акысы бар, баланын акысы бар, үй бүлөнүн акысы бар, жана башка коомдун акысы бар деп ар биринин акысын берген, үйрөнгөн, баланс сактаган киши чындыгында ийгиликтүү адамга айланат да. Аша чаап бизнес менен бизнес болуп кеткен адам кийин өкүнөт. Мен ушу балама, кызыма көңүл бурбай калыптырмын, булардан ким чоңойгонун мен деле түшүнбөй калыптырмын деп чындыгында ал мадемек турсун миллион, миллиард сом тапса дагы жанагы баласы, кызы аны бир күндө эле мынтип жок кылып коет. Ал киши анткени сен эгер ага, например, Европа, Америкада эмнени байкайм, ал жерде кылымдан кылымга, атадан балага өткөн бизнестер бар. Бирок алар кантет? Ошол баласын, ошол бизнесинин эң жөнөкөй оор жумуштан баштап чогуу ала жүрөт да. Биринчиден кара жумушту берет, анан орто жумушту берет, анан бара-бара чоң жумушту берет. Ошондо бул киши кайтып пенсияга өтүп баратканда, ошол бизнеске тиги бала толук ээ болот. Уже түшүнөт, ачуу таттуусун көргөн.
например, могу Айкеянын китебин жагында эле окудум. Ингвар Кампрат деген киши швед. Ал бир 50-ге келгенде бир 2-3 эркек баласы бар. Ушул балдар мен байлыгым үчүн бири-бири менен кырылышып кетпеш үчүн эмне кылышым керек? Анан кимдин кандай таланты бар деп, анан бирөөсү дизайнер болот, бирөөсү музыкант болот, бирөөсү дагы бирөө болот. Анан ал ошол атайлап жумасына 1-2 күн балдарына бөлөт да. Ошол күн болбосо миллиардер. Дүйнөдө жүздөгөн дүкөндөр бар. Анан ал бара-бара ушундай структура түзөт. Кийин балдар бул бири-бири менен кырылышып кетпей, ушул бизнеске толук ээ болуп, ар бирөө иштегенде бул өзүлөрүнө да, бизнеске да баарына пайда тийип кете тургандай бир баланс табат да. То есть жашоодон убакытта баланс табуу бул чоң нерсе да. Мен, например, 10 жылдай Алматыда жашадым. Мен мүнөттөп убактымды пландаштырчумун. Эртең менен ойгоном, так 7-те ойгоном, 7:30 уже туруп чыгып кетем үйдөн, 8-де бассейнге барам, жарым саат сүзөм, 9-да жумушта болуп калам. Жумушта так 9-дан 10-го чейин отчетту бүтүрөм, анан тигини бүтүрөм, анан муну бүтүрөм, кечинде мынчада чыгам. Мындай мүнөттөп. Анан Бишкекке келсең, Бишкек жымжырт көрүнүп калчу да, мындай тынч эле. Андан ары Караколго барчысың, Караколго барсаң жашоо топко калкан. Баарына чын жүрөктөн баары бир да. Бирок бул эми албетте чоң шаар менен кичинекей шаардын айырмасы болот. Бул нормалдуу нерсе, бирок чоң шаарларда жүргөн адамдар убакыттын баркын башкача билет. Алар мындай мүнөттөп санайт да. Убакыттын мүнөттөп санабаган адамдын жашоосу эффективдүүлүгү кыйла эле түшүп кетет, такыр башкача болуп калат. Жанагындай рецепт туура деп ойлойм. Ошол суббота, воскресенье, мүмкүн суббота билбейм, жарым күн иштеп, жарым күн эс алып, бирок воскресенье ошо кийинки 5 күнгө бардык жагынан даяр болушуң керек. Үй бүлөңө убакыт бөлүп, ошол эле кезде тоого чыгып, мындай айтканда, ден соолукту 5 күнгө даярдап иштесең, анан ошентип бир 5 жыл, 10 жыл жашасаң, такыр башка деңгээлге жетип каласың да. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Жанышбек кызы Тахмина. Чындыгында азыр өтө сонун актуалдуу темалардын бири убакыт болуп атат. Бул жерде мен өзүмдүн жашоодо колдонгон убакытты туура пайдаланган методдорумду бөлүшүп кетсем, негизи мен Баткен областында жашаймын. Анан Баткенден Бишкекке бизде 19-20 сааттык жолда. Алыс. Бул жерде биз таксиде келгендиктен убактыбыз 19 саат убактыбызды жолго коротуп жатабыз. Анан көпчүлүгүн байкайм, узак жолго чыкканда уктап, же кадимкидей телефон чукулап, социалдык тармактарда отуруп келишет да. Мен узак жолго чыгаардан алдын ала даярданамын. Жолдо интернет өчүк болот. Анан Телеграмдан атайын пайдалуу сериалдарды же пайдалуу аудио китептерди скачать этип алам. Мисалы, сиздин дагы ошол Адам болгум келет деген аудио чыгармаңызды ошол YouTube'дан интернет бар жерде ошол жолдо эле угуп бүтүргөм да. Анан ошон же англис тилинен ошондой сөздүктөрдү жаттап келем да. Анан көп учурда мына бизде азыр технологиялар өнүккөн заманы. Анан мисалы кир жуугуч машина, багына кир жуугуч, то есть не дейт эле, идиш аяк жуучу машиналар да чыкканда азырчы мен ошолорду ойлойм, убакытты туура пайдалануу үчүн ошол нерселер чыгарды деп. Көпчүлүгү бул нерсени бул эс алуу үчүн аларды кирди салып коесоң эс аласың деп. Мен ушуга каршымын. Биз кирди салып коюп, ошол кир жууга турган убактыбызды биз башка пайдалуу иштерге коротсок болот да. Мисалы, келиндер болсо үй бүлөсүнө коротсо болот, балдарын тарбиялоого, ал эми биз теңдүү мындай жаштар болсо китеп окууга, билим алууга ошондой методдорду колдонсок болот деп. Ар бир адам ошол ой жүгүртүү деңгээлин өстүргөндө гана убакытты туура пайдалана алат деп айта алам. Мындай деген сөздү китептен окуп калган элем. Бир кичинекей эле күнөө дейт, дагы бир чоң күнөөнүн болушуна себепкер болот дейт да. Ошон үчүн бир кичинекей, мисалы үчүн интернетте отурасың да, карасаң жакшы нерседе отурасың да, мындай жакшы ислам дининде сүйлөгөн аалымдарга угасың да, эмелерин, мисалы үчүн Чубак ажынын сөздөрүн угасың. Бирок ошол эле учурда башка дагы сага келет да. Бирок ошол башка терс нерселер келип атканда, сен аларды кабыл алып отура берсең, дагы да кирип кете бересиң да. Мисалы үчүн абышында мен бир күнүмдө сабакты кантип эме кылам, ошондой боюнча айтып берейин. Мисалы үчүн мен бир жака даярданышым керек болот. Мен максат койдум дейли. Например, ушунча айда мен ушул англис тилинен балким бир тест тапшырам депчи. Ошол нерсеге же бир койгон максатыма максималдуу жетишти. Мен кийин үйрөндүм. Себеби мен дагы убактымды көп коротупмун. Азыр мисалы үчүн сабак карап атканда абышында эле менде да ушундай телефон чукуп, мен деле кадимдей кызыгам. Бирок эгерде телефонду коюп отсам, кайра келе берет да бир нерселерчи мага.
баягы тырк депчи. Анан мисалы үчүн отурам компьютерге, ачам китепти, коем, даярданам, телефонду без звукка коем, ким чалса чалат, башка нерсе кылсат, ошо карабайм да. Ошентип кандай бир нерсеге жетишпесең, анан жөн эле мындай телефонду чукуп, анан бир телефон чукуй калып же бир эме кылай калып, мынтип эме кылса болбойт экен да. Мисалы үчүн кечээ көрдүм, биз көбүнчө американский борборго барганда, Америкадан келген, атайын ошо программа менен келген кыргыздар менен ошо мугалим болуп келгендер бар да. Алар деле мисалы үчүн 4кө биз барчубуз, обычночу. 4кө кечикпей барчубуз, ошондой сөзүшүп отурган толкун клубтарга. Бирок биз ошол баягы жана кечигүүнү аларга да үйрөтүп алыптырбыз да. Кийин ал башында ал эрте келип турчу, биздичи чакырып турчу. Анан кийин бара ал азыр мындай, мен 5 мүнөттөн кийин барам депчи, бир аздан кийин болом депчи. Биз ошол Кыргызстандын ичинде баягы чет өлкөдөн келгендерди дагы биз мындай өзүбүзгө баягы тартып атабыз да. Менин оюмча бул социалдык тармакты азыркы дагы да эффективдүү колдонуу үчүн көбүрөөк баягы мындай живой виртуалдуу жашоого эмес, чыныгы жашап рахат алганга үйрөнүш керек деп ойлойм бала. Бул теманы бүгүн ойлонуп отуруп, жанатан бери маектериңиздер ойлонуп отуруп, биринчи негизи убакыт деген сөздү чечмелеп алып, мындай ойлонуп көрдүм. Ушул убакыт дегендичи. Убакыт деген сөздү экиге бөлүп карасак болот экен. У дегенди бул жака алсак, бакыт дегенди бул жака алып карап көрсөк болот экен да. Уга дагы бир жерде уну кошсок, бул у болуп калат да. Сол жагын алып карасак. Ол жак оң жагына болсо бакыт дегенде, мисалы, демек адам убактысын туура пайдаланганда бактылуулукту таба алат деген нерсе экен да. Анан экинчи тарабын алып карасак, у дегенде биз жылан чаккан эле у деп эсептейбиз да. У деген эмне дегенде, бир акылдуу аалымыбыз айткан экен, у деген бардык нерсенин нормасынан көбү колдонулгон дегендейчи. Көп терс таасир берүүчү нерселердин нормасынан ашыкчасы бул у деп саналат экен. Демек биз убактыбызды туура эмес пайдалангандан көп нерсеге жете албай калат экенбиз депчи. Анан дагы бир нерсе, биз жана Элдар байке устаз айтып кетти, сүйлөп кеттиңиздер. Ушундай убакытты туура пайдаланыш керек, ушундай дедиңиздер. Бирок сиздер бул жерде айткан жерде сиздер экинчи тепкичтен айтып кетип атасыздар да. Мисалы, ушундай пайдаланыш керек, ушундан кийин ушул кылыш керек депчи. Бирок мисалы, сиздер айткан нерсени биз кылыш үчүн бизге андай эрк керек, тажрыйба керек да. Көп нерсени айтып атат, айттыңыздар. Бирок мисалы, неден башташ керек? Баягы жакшы иштерди майдадан башташ керек дейт го. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер жакшыраак болмок да, ошону сунуш катары. Ушул суроодон уланта берели. Убакытты туура пайдалануу үчүн алгачкы кадамдар кандай болуш керек? Силер эми дароо advanced эң мыкты деңгээлдеги тайм менеджментти айтып өтпөдүңүздөрбү? Бул эмеде мындай адамдардын баягы түбүнөн калыптанышына байланыштуу болот экен да. Мисалы, мектептен кандай, садиктен кандай жетишти, адамдарга мисалы чын эле азыр Бек мырза айткандай, биз көптөгөн акылдарды аяттан, хадистен, улуу адамдардын эмесинен келтире беришибиз мүмкүн ба? Бул дагы бир кээ бирине ошол, кээ бири аяттан таасирленет, кээ бири ырдан, кээ бири сөздөн таасирленет деген нерседе айтып атабыз да. Бирок азыр деле мисалы момдон баштасын деп туруп, менин убактым момдай кылам деп бөлүштүрсөм, кээ бирине туура келбей калышы мүмкүн да. Мындайча айтканда, ар бир адам, студент, иши өзүнүн мындайча айтканда күнүмдүк, апталык, айлык, жылдык план программасын түзүш керек да. Өзүнө түшүш керек. Эгерде мисалы мындай эле жөнөкөй эле нерсени айталы, эми китеп окуган деле жөнөкөй нерсе эмес да. Бир айда мисалы 3 китеп окуйм десе, жумушумдан сырткары тиге буга барып келип 3 китеп окуйм деп бүтүрүп аткан болсо, ал убакытты туура пайдаланып атат деген сөз да. Бир айда 1 китеп окуйм десе дагы туура пайдаланып атат деген сөз да. 1 жылда болуп туруп 1 китеп окуйм десе да туура пайдаланды, китеп окуду да. Эгер ошол алдыга койгон 2 китеп, 3 китепти бир айда бүтүрбөсө, анда убакыт туура эмес пайдаланды да. Бирок эми немесинен, жумушунан, окуп аткан университеттен, кылып аткан ишинен сырткаркы нерселер да бул. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн абалына жараша. Мисалы, кээ бири мындай карап келсек, биздикин коюп койгон болсок, кээ бири түн ичинде иштейт да. Күндүз келип уктагандар аябай көп да. Мисалы, азыр Москвага барса, Казакстанда ушундай экен да. Түнкүсүн иштейт, күндүз келип уктагандар бар да. Эми ага моуну алышың керек дегенде болбойт да. Просто бул жерде адам убакыттын кадыр баркын түшүнүп, өзүнүн абалына жараша туура план программаны, күнүмдүк, апталык, айлык, жылдык деген программаларды коюш керек да. Анан моул программаны коюп туруп силер ушуну менен жашагыла дегенде көпчүлүккө алардыкы мага, меники буларга оор келип калышы мүмкүн да.
Ошон үчүн ар бир студент болуп адам ойгонуш керек да, өзүнүн убактысын туура пайдаланыш. Мен үчүн текке кеткен убакыттар эми көп эле кетирдик да. Убакытты азыр деле кетирип атабыз. Мисалы тойлор бар, мисалычы, убакытча. Кээ бир мезгилде мисалы интернетте эметип каласың, кызыгасың да кээ бир нерселердин 5 ичиндеги. мүнөт көрүп 5 саат өтүп кетти. 5 саат өтпөсө да мисалы кээ бир мезгилде 1 саат 2 саат өткөрүп жибересиң да. Бирок кызыктуу экен деп кээ бир нерселерге карайсың, акырында чыксаң эмнени карадым десең немеси эчтеке жок болуп калат да. Бизде да болот да убакыт, интернеттен кетирген убакыттар болот. Мындай бош отуруп кетирип койгон убакыттар болот. Эс алайын деп кетирип койгон убакыттар болот, мисалычы. Эс алайын деген мезгилдеги кетирип койгон убакыттар бар, албетте. Мындай да ар бирөөнүн жашоодогу статусуна жараша убакытты туура колдонуш керек. Мен азыр студент кезде эстеп атам, мына силерди көрүп, мен 6 жыл жатаканада жашап студент болдум. Мен эсимде бар, ушу сабак 9-да башталып, 1-де бүтчү, 3-тө физкультура башталчу, 2:45-те, 3-тө, анан бирок физкультура бара турган жер бир жарым саат 40 мүнөттүк троллейбус менен бара турган жерде болчу да. Алматыда ошо центрден ошо четине барчу стадионго. Анан эми сен общежитиеде жашаган үчүн сага эч ким тамак жасабайт, кир жуубайт, бүт өзүң менен өзүңсүң да. Биз, например, 3 эркек турат элек бир комнатада. Анан дагы бир секцияда 3 эркек турат эле, анан дежурство болчу да биздечи. Продукт алып коесуң, бирок мен билчүмүн, азыр 1-де сабак бүтөт. Мен азыр комнатага кирип барам. Так, чайникти кайнатам, параллельно сковородка коём майга, чай кайнагыча, чай тез кайнайт, анан эметем. Кыскасы мен 15 мүнөттө макарон жасаганга үлгүрчүмүн. 15 мүнөттө жегенге үлгүрчүмүн. 3-тө уже физкультурага жетип калчумун да. То есть жарым саат тамак жасап жегенге үлгүрчүбүз. И жарым саатта физкультурага жетип калчубуз. Физкультура жумасына 1 же 2 жолу болчу, так эсимде жок. Калган күндөрү ошол убакытты обязательно же читальныйда өткөзчүмүн. Анан читальныйдан келип, кайра физкультурага барчысың. 3-чү курстан баштап түштөн кийин биз иштеп баштадык. Кафелерге официант болуп, там кечки 4-5-те сменада башталат, акыркы клиентке чейин иштечисиң, 10-11-12-ге чейин. Мындай азыр эстесем, мындай текке убакыт эле кетчүмес экен да. Эми общежитиеде жашаган үчүн албетте уже кечке мал, кечки 6-7-те тамак ичип алгандан кийин ал жерде студенттер менен баарлашасың, сүйлөшөсүң, общежитиеде жүрөсүң, көчөгө чыгасың, киресиң. Бирок убакыт абдан берекелүү өтчү. Эми биздин кезде сотка жок болчу. Мен ата энемден кетип калчумун. Анан жеттим деп бир чалып койчумун. Анан 2 айда бир чалып койчумун. Мен бармын, живоймун депчи. Болду. Болгон байланыш ошо болчу. Болбосо сотка менен деле ишибиз жок болчу. Интернетти, почтаны биз ошо 1-чи эмес, 2-чи курста колдонуп баштадык окшойт. Азыркы замандын эң чоң трагедиясы дагы, эң чоң мүмкүнчүлүгү да ушул да. Колдонгону билбегендер үчүн бул эң чоң трагедия. Бул убакытты да өлтүрөт, жашоону да өлтүрөт. Колдонгону билгендер үчүн мындай мен бир нерсени түшүнөм, муну сотканы так керек эле учурда лимит менен шак колдонуш керек. Болду, ар жакка кайра ыргытып керек, колдонбош керек да. Мүмкүн жарым саат күнүнө, мүмкүн 40 мүнөт. Эгер аны сен чектей албасаң, бул сен үчүн уже трагедия. Сен анда уже Урмат мырза да жана жакшы айтып кетти го, мисалы чын эле кээде 17 мүнөт сүйлөп, 9 мүнөт сүйлөйт го. Кээ бирлер угулбай калат, убакыт жетпей калгандачы. Угулбай калат, анан жанагы 2-ге ылдамдатканы, 1,5-га ылдамдатканы чын эле сонун нерсени айттың. Бул дагы баягы убакытты туура тез пайдалануунун бир жолдорунун бири да. Анан немеде деле, жашоодо деле ошондой тездете турган нерселерди кылуу керек. Мен чын айтсам, диктофон менен узак жөнөткөндөргө мен вообще сүйлөшпөйм ал адамдар. Ал менин да убактымды сыйлабайт, өзүнүн да убактын сыйлабайт. Эми алар менен укпайм мен. Мен мындай башын угам, аягын агам, түшүнөм бул жөн эле бош сөз экенинчи. Анан уже бир 3 жазат, 5 жазат, экинчи жазбай калат да. Эми бирөө убактын сыйлабаганы билбесе, эмнеге анан сыйлапчы? Сиздин оюңузду улантып биздин конокторго жооп бергим келип турат. Ар бир адам шылтоо жана себеп табышы мүмкүн да, эгер кааласа жасайт, каалабаса жасабай коет. Мага айткан бирөө убактым жок деген адамдарды түшүнбөйм, себеп дегенде жарым саат эрте жат, жарым саат эрте тур. Ой, кечирээк жат жарым саат. Мына сенде бир күндө жок дегенде 1 саат убактың бар. Убакытты бардык нерсеге тапса болот, анан жумуш жасаш үчүн болгону бир аз эрк керек, анан чечкиндүү кадамдар керек деп ойлойм. Жана балдарга дагы мисалы үстүнөн айттык. Анан азыр дагы ортосунан айттык да. Эми
балдар окуучулар жалпы өзлөрүнүн баягы убактысын өзлөрү билет да. Менин убактымды эч ким билбегендей эле өзлөрүнүн убактысын өзлөрү билгенден кийин өзлөрүнө жараша кайсыл мезгилде уктайм, кайсыл мезгилде окууга барам, кайсыл мезгилде китеп окуйм, кайсыл мезгилде жумуш кылам, өзлөрүнө жараша балдар мындайча айтканда убактысын тартипке келтирип, план программаларын өзүнө түзүш керек. Эгерде 1 жылдык, 1 айлык, апталык, 1 айлык, 1 жылдык түзүп аткан болсо, анда убакыттын кадырын билип атат деген сөз. Эгер ошондой кылган болсо, сөзсүз түрдө ошонун ичине китеп окуу, өнүгүү, мисалы тилди байытуу, мисалы мындайча айтканда өзүн өнүктүрүү, мисалы ошолорго барып аткан болсо, курстардан өтүп аткан болсо, балдар негизги адам негизги иши болот го, негизги иши балдар азыр окуп аткан мезгилде окуу балдардыкы негизги иши да, соода кылуу эмес да. Мисалы балдар ошо кээде соодага барышы мүмкүн, 2 саат 3 саатка барышы мүмкүн, 6 дем аш күндөр барышы мүмкүн, бирок негизги ишин койгондон кийин күнүмдүк өзүнө пайда алып келе турган нерсени коюп, ошону 1 жыл бою аткарган болсо сөзсүз түрдө ийгиликке жетишет да балдар. Жыйынтыктоочу суроолордун бирин узаткым келип турат. Биздин аудиториядан баштасак алгач, мен сөзүмдүн башында биздин кыргыз дегенде оюбузда кечиге турган, жалкоо, эптемей жумуштарды жасаган инсан эмес, тескерисинче так жүргөн, иштин майын чыгара аткарган, ийгиликтүү инсан кылып өзгөртүү үчүн бул имиджди кандай аракеттерди жасасак болот? Алгач аудиториядан сурайлы, анан биздин эксперттерден дагы сурасак жакшы болмок. Менин атым Батырбек, учурда Ишин Аларбаев атындагы улуттук университетте 2 курсунда окуйм. Мен оюмча бул өзүбүздүн күнөөбүздү бүт журтка артып койбостон, ар бирибиз эле кечкен учурда өзүбүз мойнубузга алып, кечигип калдым, кармалып калдым дегенде эле мойнубузга алып туруп эле өзүбүздүн жаман адатыбызды өлкөбүзгө же кыргыз улутубузга да кыргызчылык деп артпасак эле бул оңолот, акырын барып бир белгилүү убакыт ичинде оңоло турган нерсе деп ойлойм. Мен айтат элем, мисалы убакытты туура пайдалануу деп атпайбы? Ар бир нерсеге нейтралдуу эле караш керек да. Мисалы мен могу кичинекей телефон аркылуу мен көп нерсе бүтүрөм. Ошол эле катар ыктыярчылык деп жүрүшпөйбү? Ошону бүтүрөм. Өзүм мындай айылдан келгем. Ушул телефон аркылуу мен иштейм. Мен ушул телефон аркылуу мисалы көп адамдарга пайда бере алам. Ошондой эле баягы айтышат го, негизи телефон бул бычак сыяктуу депчи. Бычак менен адамды өлтүрсөң да болот, же бир зыян иштерге барсаң болот. Ал эми бычак менен жакшы дегенде, мисалы тамак ашка дегеле койчу адамдын муктаждыктарын чечип бара алат. Ошондой эле караганда биз баягы тон кийлеп бүт эле жалпы ала бербей, мындай ар бир нерсени майдалап, ошону карап алышыбыз керек да. Мисалы бул жерде деле азыр деле мындай байкап көрсөм, бүт баарыбыз эле мындай жалпы эле алып кетип атабыз да. Жок, майда нерседен баштап көрөлү. Жана Бек мырза дагы туура айтты. Мисалы барыңыздар эле жалпыны алып койдуңуздар. Мен ошондо сурай берейин дегем, ошол баарыңыздар убакытты туура пайдаланыш керек деп атасыздар. Кантип туура пайдаланышыбыз керек? Кандай жол көрсөтөсүздөр деген сыяктуучу. Ошондой эле айтат элем, убакыт мен сунушум биринчиден ар бир нерсени нейтралдуу карасак аябай жакшы болот. Анан азыркы өнүгүп келе жаткан технологияларды мындай кичине ой жүгүртүп, карап, туура пайдаланат десе эле ар нерсеге кире бербей да. Мен жаштарга дегенде эми барыңыздарга сунушум ушул. Чоң рахмат. Бекер отурган чакта бекер иште дейт го. Анан бекерчиден без агач, ушакчыдан кач агач дейт да. Анан убакытты текке кетиргендер жашоодон уттургандар дейт. Анан мен сиздерге суроо бергим келип атат. Колуң жетпеген нерсеге убакытыңды коротпо дейт да. Ушуга кандай түшүндүрмө бересиздер? Эми кол жетпөө булчу. Кудай Тааланын мисалы пайгамбарыбыздын немеси бар, хадиси. Кудай Тааланын ядуллама ал-жамаа деген. Кудай Тааланын колу жамаат, күч жамаат менен бирге депчи. Мындайча айтканда Кудай Тааланын күчү жамаат менен бирге деп. Бул эмеден деле алсак болот, мисалы колуң жетпеген не дедик? Убактын коротпой, күчүң жетпеген нерсеге убактын коротпо деген сөз да, мисалы. Кээде күчүбүз жетпеген нерселерге убактыбызды коротобуз да. Көп нерсе бар да, андай күч жетпеген нерселерчи, мисалы. Ошол сыяктуу эле күч жетпеген нерселерге убакытты кетирбеш керек деп. Жана немеде нар жакта неме карындашыбыз айтып кетпедиби? Мисалы өзүңөрдүн убактыңарда. Мен бул жерде айттым го негизи. Элдар мырза менен менин убактым негизичи
экөөбүзгө туура келбешпи, эки башка эметебиз да мисалы. рецепт жок. Ооба, анан мисалы биз эртең менен мисалы бизде мисалы күнүмдүк нерселерчи, күнүмдүк нерселер адамдардын абалына жараша, мисалы азыр мисалы чакырган жерлерде кээде бизде неден башка өнүккөн өлкөлөрдөй тартипке коюлбагандыктанчы, биздин да кээде биздин деле мисалы биздин деле план койгон пландарыбыз, программаларыбыз жылышып кетет да. Эмне себептен? Анткени эл ал абалда эмес да. Элге жараша кетип баратабыз, бирок элге жараша кетип баратып да элди оңдогонго аракет кылышыбыз керек да. Биз кыйналалы, бизден кийинкилер кыйналбасын. Мына мисалы Салижан Жигитов агабыз айткандай, ошо киши айтыптыр да, кыргыз негизичи, кыргыздын туулмагы да тозок, андан кийин той бермеги да тозок, өлмөгү да тозок дейт да. Эгерде өлүп калган болсо ошол жерде жылкыны союп алып дейт, арак ичип ошол жерде 3 күн, 4 күн, 5 күн жүрө берет дейт. Мен дейт, улуу бир атамдай, энемдей өзүнүн айтып кеткени бир күчтүү бир адам боло алган жокмун дейт, бирок кичине бир нерсе болсом дагы дейт, ошол убакытты туура пайдаланганда дейт, балким дагы мындан да жогорураак болот белем дейт да, мисалы. Анан ансыкандай мисалы менин күнүмдүк эмем мисалы кээде кеч турам, кээде эрте турам. Мисалы анткени жана убакыттын эмесине жараша кээ бир жерге кеч барам, кээ бир жерде кеч калам да. Кармалат да, кармалып каласың. Мисалы сыртка чыгасың, ичке киресиң, адамдардын эмесине барасың, барбасаң да болбойт ал жерлергечи. Көңүлүн карайсыз. Анан ошол убакыттарды деле, барган убакыттарыңды деле пайдаланып, эгерде пайда берип аткан болсоң, туура пайдаландың деп элестетем да. Анан бул студенттик мезгилде Элдар мырза да жакшы айтты да, студенттик мезгил өтө таттуу мезгил да, сонун мезгил да. План программаны ордуна коюп, ошону менен иштеп, көп нерсеге жете турган мезгил экен да. Ошол студенттик мезгилде жана Эсенгул Ибраев айткандай, бүгүнкү кылчу ишиңди эртеңки күнгө калтырба деп атпайбы? Студенттик мезгилде кыла турган ишти эртеңки иштей турган мезгилге калтырбай, студенттик мезгилде жакшы пайдаланса, бул мисалы жашоодогу кийинки жашоосуна жакшы таасирин тийгизет да. Биринчиден могул жаштарга суктанып атам, мындай жакшы ойлор, идеялар кетип атат. Луиза айтты, ким айтты. Жанагында суроо болбоду, убакытты кантип туура колдонуш керек, башкарыш керек. Негизи убакытты туура башкаруунун сыры бул план да. План түзгөнү билсеңер, убакытты башкарасыңар. Мен саат мынчада чай коюп коем, ал 15 мүнөт кайнаганча мен 15 мүнөттө муну бүтүрөм, тигини бүтүрөм, муну бүтүрөм. То есть сиз убакытты туура планданганы үйрөнгөнсөңөр эле план түзгөнүңүз болду. Ал убакыт ошо менен башкарылып кетет автоматтуу түрдөчү. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз балким сиздердин суроолоруңуздарга жооп тапты, балким сиздерди дагы жаңы суроолорго салды. Кыскасы, убакытыңыздарды туура пайдаланыңыздар, себеп дегенде убакытты туура пайдалануу биздин экономикалык бакубатчылыгыбызга, деги эле бактылуу жашообузга жана ошондой эле коомубузда абройлуу болушубузга абдан түздөн түз таасири бар экени бул айныгыс факт. Андыктан бизге убакыт бергениңиздер үчүн баарыңыздарга, биздин көрөрмандарга, конокторубузга ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар.